Дүйнө жүзүнө тарап жаткан COVID-19 инфекциясы бизге эмнелерди үйрөттү? Ата-эненин балага болгон убактысын кеңейтип, бактылуу көзүрмемдерди өзүнө камтыган борборубузга жана өзүнүн студенттерине эшигин кенен ачкан окуу жайыбызга болгон сагынычты күчөттү. Бирок биз коронавирус аталышындагы дартты оюбуздан чыгарып, китеп жана ден соолук вирусун жайылтууну чечтик. Букву Д. То есть я любил, I loved, ты любил, you loved, он любил, he loved, she loved, we loved. Мына ушундай уюлдук аппараттардын терс жактарын унутуп, онлайн сабактарды, белгилүү адамдар менен болгон түз эфирлерди жана онлайн тил үйрөнүүлөрдү баштадык. Бир гана баш казанды толтуруу менен алек болбостон, ден соолукка да кам көрүүнү унутпайлы. Мен ата-энем менен бул карантинди жайлоодо өткөргөнүмө байланыштуу бул видеону жайлоодон тартууга туура келди. Сиздер да ар кандай спорттук өнүгүүлөрдү үйүңүздөрдө жасап, мыкты ден соолуктун ээси болуңуздар. Окууну жана ден соолукту эле карап тим болбостон, ар дайым колду жууп, ар бир адам өз гигиенасын таза сактоого тырышалы. Бул илдеттен арылуунун жолу дарыгерлердин жана жогорку бийликтегилердин эле эмес, ар бирибиздин колубузда. Карантин деп үйдө жатып тим болбостон, пайдалуу китептерди окуп, пайдалуу иштерди жасап, пайдубалыбызды бекем курууга камданалы. Кыргызстаныбыз биздин, жаштардын колунда.